Demek ministrlik отставкасы талап Ne oldu var? Видеода көріп атпайсыңар бұл. Мен телефонды доверияға қайра чалып отырмын. Арқайсы телефондардан чалдым. Телефон доверияға. Эмнеге Глейген Министерство образования, билим берүү министерствосы, Глейген билим берүү министерствосунун министри чыгып туруп, телефон доверия ушул деп туруп, анан ал телефон доверия көрдүңөр видеода. Кимде экени белгисиз. Кийим алып барып атат ал телефон доверияны. Эмнеге телефон доверияны ошончо элдин үмүтүн неметип телефон доверияны берип койсот ал иштебесе. Demek ministrlik отставкасы талап бар. Жогоруда айтып өттүңүз, ошону туруңуз. Албетте бар. Мен ойлойм ушул эле инцидент жетет деп, анткени министр ошол окуучулардын, ошол ата энелердин алдында жоопту. Мындай нерсени министр кылганга акысы жок. Телефон доверия деп туруп, ушул телефонго чалган, мен ушул телефондо байланышкам деп туруп, ал телефонго жооп бербей койгон. Эми өзүңөр эле билесиңер. Бул туура эмес нерсе, бул туура эмес көрүнүш. Мен журналист маалында да, депутат болгон маалында да бүт адамдарга жооп бергенге аракет кылам. Анткени мен ошончо бергем, аманат кылып бергем мен өзүмдүн телефонумду. Мына мага жазган, мага чалган меселеге жооп бергенге аракет кылам деп. Анан кийин андай популисттик жөнүндө монтуп Кыргызстандын баарына телефон доверияны көрсөтүп коюп туруп, анан кийин жооп бербей койгон. Министерство немеге барсам, биринде министерствосу видеодон көрбөдүңөрбү? Билбейт телефон каякта экенин. Кана телефон кайсы жерде десем билбейт. Siz barganda kimin işini olup ekan? Болот аткан болсо мен кеңешпе бүт күчөктү ошол жерде күтүп турдум. Бүгүн видео опровержение чыгат, менде бар видео. Биз ошол жерде күтүп атканбыз. Бүгүн видео опровержение чыгат. Ошондо жанагы адамдар Эрулан сүзө кирди, түртүп кирди, төөлөп кирди. Бул ар дайым менин артыман келаткан сөздөр да. Мен эч качан эч жерде сүзө кирбейм. Мен мыйзамга ылайык кирем кирген жериме и колуман келишинче күтүп турганга аракет кылам. Бирок адам күтүп атат, адам мындай сылык мамиле көрсөтүп атат деп туруп эле жанагындай иштерди кылып кабинетке кирип кайра чыгып 15 кирип 16 чыгып концерт көрсөткөн бул туура эмес нерсе. Депутат элдин суроосу менен келет. Министерство болобу, каяка болот, кайсы жерге барат, депутат элдин суроосу менен барат. Мен аяка өзүмдүн суроом менен барган жокмун, мен аяка өзүмө эчтеке сураган жокмун.